Кургак учук болгон бейтаптардын баары эле катталган жеринен дарыланбайт. Илдеттин формасына жана ооругуна жараша кээ бирлери стационарда жатат, айрымдары реабилитациядан өтүүдө. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Кургак учук менен ооруп жаткан бейтап өлкө ичинде, бирок катталган жеринен алыс болуп жатса, жарандык милдетин кантип аткара алат? Биринчи кезекте өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен текшериңиз. Муну тизме gov.kg сайты аркылуу жасаса болот. Бул сайт сиз тизмеде барсызбы жана кайсы шайлоо участогуна карай турганыңызды көрсөтүп берет. Шайлоодо биометрикалык каттоодон өткөн ар бир адам добуш бере алат. Эгер сиз катталган жериңизде жашабасаңыз, амбулатордук дарылануудан өтүп жатсаңыз, же сизге стационардан чыгууга уруксаат берилген болсо, өзүңүзгө ыңгайлуу шайлоо участогуна барып, шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу номер 2 форманы тапшырсаңыз болот. Муну 20 сентябрга чейин жасоо керек. Эгер ооруканадан чыгууга уруксаат жок болсо, мекеменин башкы дарыгери борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын так тизмеси жазылган арызын 22 сентябрдан кечиктирбей бериши керек болот. Мындай учурда көчмө комиссия уюштурулуп, бейтаптар стационардан чыкпай добуш бере алат. Эгер дагы суроолоруңуз болсо, борбордук шайлоо комиссиясынын адистерине 1255 номеру аркылуу чалып кайрылсаңыз болот.